Спутниктен тартылган айдын бул сүрөтүн жакшылап караңыз. Ал жерде адамдар акыркы жолу барганда калтырып кеткен издер менен капсуланын бир бөлүгү күнү бүгүнкүдөй көрүнүп турат. Ол жараткан убакыт зымыроо учканын кара. Бул 50 жыл мурдагы Аполлон 17 эле. Космостук жарышта адамды айга кондурган акыркы миссия. Бирок азыр айга кайтып баруу үчүн жаңы жарыш башталды. Эмнеге азыр? Жана эмне үчүн ал көпкө созулду? Космостук жаңы жарышты түшүнүү үчүн адегенде алгачкысын так түшүнүп алышыбыз керек. 1960 жылдардагы алгачкы космостук жарыш АКШ менен Советтер Союзунун ортосунда жүргөн. Алар дүйнөдөгү ири держава экенин далилдегиси келип, геосаясий кармашта технологиялык үстөмдүгүн көрсөтүүгө ашыгышкан. Орусия орбитага спутникти, жаныбарды жана адамды биринчи алып чыккан. Бирок 1969 жылы Америка адамды айга алып барып жеңишке жеткен. Бул адам үчүн болгону кичинекей бир кадам. 1972 жылга чейин АКШнын 12 астронавты айга конгон. Бирок кийин миссия токтоп калган. АКШ 1972 жылдан кийин улантпаганынын себеби айды изилдөө программасы кымбатка турган. Миллиарддаган доллар керек эле. Ошол кезде президент Никсон биз ал жакка барганбыз деп белгилеп, эң маанилүүсү бул жарышта Советтер Союзун жеңдик деген. Америка кайтып баруу боюнча сөз кылып келатат. Айга кайтуу, келечекке кайтуу. Айга кайтып баруу космостук программабыз үчүн маанилүү кадам. Бирок көңүл спутниктер жана эл аралык космостук станция сыяктуу башка артыкчылыктуу багыттарга бурулуп кетти. Ал ортодо Кытай өзүнүн Ай программасынын үстүнөн иштеп жаткан. 2006 жылы өлкөнүн жетектөөчү Илимпозу Айды изилдөө өлкөнүн күчүн чагылдырарын айткан. 2013 жылы Кытай учкучсуз аппаратты айга кондурган. Мындайды 1970 жылдан бери эч ким жасай элек болчу. АКШ кийин көңүл бура баштаган. Бүгүн мен кол кое турган буйрук изилдөө жана ачылыш жасоо үчүн Американын космостук программасына жаңы багыт берет. Кытай 60-жылдардагы АКШнын ийгилигин кайталап, адамдарды айга кондурууну каалай турганын ачык билдирди. Кытай муну өзү жалгыз ишке ашыруусун АКШ каалабайт. Ошого экөө тең жарышып, экөө тең алдыңкы жылдарда адамдарды айга кондурууну көздөп турганын айтышты. Муну ишке ашыруу үчүн Американын Артемис аттуу көп баскычтуу долбоору бар. Биринчи баскычы 2022 жылы учкучсуз аппарат менен Айдын орбитасына чыгуу болчу. Экинчи баскычта астронавттар соңку 50 жылдан бери биринчи жолу Айдын орбитасына чыгышат. Бирок 2027 жылдагы 3-чү баскычына чейин Айдын бетине адамдарды кондуруу планы жок. Биринчи космостук жарышка караганда азыр өнүгүү жайлады. Бир себеби коопсуздук маселеси. Ал кезде тобокелчиликке барууну көбүрөөк каалашчу. Көп жагынан алганда Аполлондун астронавттары ооматтуу болушкан экен. Космос ишинде тобокелчилик көп. Ракета жүздөгөн тонналык жарылуучу майдан турат. НАСА астронавттарды айга алып баруу үчүн Space Launch System аттуу жаңы ракета жасады. SpaceX жана Blue Origin сыяктуу жеке-менчик компаниялар конууга керектирген технологияны куруп жатышат. Бул чыгашаны азайтуу үчүн жасалып жатат. Бирок айрымдардын айтымында бул Артемис программасынын кечиңдешинин себептеринин бири. Америкалык астронавттарды айга кондуруу үчүн жасаган архитектурабызды карагыла. Ал абдан татаал. Биз Кытайдан мурда айга конорубуз күмөн. Кытайдын максаты 2030 жылга чейин адамдарды айга жиберүү. Кытай АКШ менен жарышпаганын айтып жатат. Кытайдын эч бир өлкө менен космостук жарышка аттануу ниети жок жана космостук үстөмдүктү да көздөбөйбүз. Бирок Кытай президенти Си Цзиньпин космостук державага айлануу дымагы бар экенин айтат.
Америкалык расмийлер бул боюнча оюн ачык билдирип жатышат. Биз айдан кол жууп кала албайбыз. Кытай менен айга жарышта жеңилбейбиз. эгер артта калсак, ката кетирсек эч качан кууп жете албайбыз жана анын кесепети жердеги күчтүн тең салмактуулугун өзгөртүшү мүмкүн. АКШ менен Кытайдын программалары иштелип жатканы менен айга байланышкан эки башка план пайда болду. Бир тараптан АКШ жетектеген жана 60 өлкө кол койгон Артемис макулдашуусу бар. Ага ири космостук держава делген Индия сыяктуу өлкөлөр кирет. Башка тараптан айды изилдөө боюнча эл аралык станцияны жетектеген Кытай бар. Орусияда кызматташкандардын бири жана бул тарапка кошулган дагы 10 өлкө бар. Американын да Кытайдын да программалары айда туруктуу база курууну көздөйт. Ал жака биринчи жетип баруу маанилүүдөй. Айдын аянты Африканыкындай. Андагы айрым аймактарда гана ресурстар бар. Ошондо ким биринчи барса, ошонун туруктуу инфраструктурасы болот. Андан соң башка өлкө конушу керек болсо, ал уруксаат сурашы керек болот. Айдын түштүк уюлу көңүл чордонунда, анткени анын терең кратерлеринде тоңгон суу бар. Бул адамдын айдагы жашоосу үчүн зарыл, астронавттардын суу ичүүсү үчүн эле эмес. Суутек менен кычкылтектен тургандыктан, кычкылтекти бөлүп алып, дем алуу үчүн аба катары колдонсо болот. Эгер бөлүп салса, суутек менен кычкылтек ракета үчүн күйүүчү оттун болуп берет. Аны космосто келечектеги пландар үчүн пайдаланса болот. Мунусунда биз байрагыбызды орнотуп, изибизди эле калтыруу менен чектелбейбиз. Биз Марс боюнча андан аркы миссиябыздын пайдубалын түптөйбүз. Балким андан башка дагы дүйнөлөргө ачылабыз. Алардын ою боюнча ай адам жаратмандыгы үчүн инфратүзүм пайдубалы болуп берет. Анда өз дараметиңди өнүктүрүү үчүн айдагы ресурстарды иш жүзүндө колдонууга шарт түзүлөт. Ал ресурстардын айрымдары айдагы чаңдын алдында жашырылган. Мисалы, гелий-3. Бул өзөктүк синтезде колдонулуп калышы ыктымал жана жерде өтө сейрек кездешкен кымбат зат. Бирок аны айда казып алуу аракети буга чейин болгон эмес. Ал үчүн бардык жабдууларды айга жөнөтүү керек. Андан кийин аны толугу менен иштетип, гелий-3'тү алып, аны жерге коопсуз түрдө алып келип, анан колдонуу кажет. Анын чыгашасы аз болбойт. Пайдасы ошого тетеби? Бул айга болгон жаңы жарыштагы белгисиз суроолордун бири. Бирок дымак күчтүү. Алгачкы космостук жарыш көбүнчө миссиялык мүнөздө болгон. Азыркы космостук жарыш иш-аракеттердин системасына багытталган. Ал бир эле миссия менен бүтпөйт. Дал ушул иш-аракеттердин өз ара байланышы аркылуу космосту туруктуу жана узак мөөнөттүү пайдаланууну көздөп жатышат.